Азыр логотип жасоо үчүн YouTube каналга Canva приложениясы керек болот бизге. Анын үчүн Canva приложениясын Play Market'тен скачать этип Canva'га киребиз. Мына жерде карасаңыздар, ар түрдүү шаблондор бар. Ушуларды колдонсоңуздар болот. Мына бул жерде логотиптер турат. Ушуга киребиз. Каяка ойнойсуң? Создать пустойго киребиз. Бул жерден биз өзүбүзгө туура келген логотип жасап алабыз. Ушул турган логотиптерди колдонсок дагы болот. Өзүбүз создать этсек дагы болот. Даамдуу ашкана деп ба, например. Так. Мүмкүн болсо тамактын сүрөтү болсо жакшы болот да. Бул өзүбүз создать этели, фонго кирип, арткы фонго кара фон тандап, андан кийин элементига кирип, кайсыны колдонсок экен? Сен өзүңдүн вкусуңа карап жасай бересиң азыр. Арткы фонго ушуну коюп туруп, чойгулап. Эми даамдуу ашкана деген жазууну кошобуз. Эми бул жерде шрифт тандайбыз. Ар түрдүү шрифт тандап өзгөртсөк болот. Даамдуу ашкана өзүңөргө жаккан шрифтти тандасаңыздар болот. Бул жерде мен ушуну тандайм и размерин бир аз кичинертем. Болду. Эми түсүн өзгөртөм. Түсүн ак түскө өзгөртөм. Сиздер өзүңүздөргө жаккандай түскө өзгөртсөңүздөр болот. Мынакей. Болду, биздин логотип даяр. Жогорку жактагы жогору караган стрелканы басып сохранить этип алабыз. Мынакей биздин логотип даяр. Эми буну ошол кечеги сабакты пайдаланып логотипке ушул Canva'дан жасалган логотипти коебуз.